Каланын жака белинде жайгашкан Шаардык суу чарба ишканасынын саркынды сууларды тазалоо бекети 1960 жылы курулган. Кубаттуулугу 80 000 кубтук станция бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түзөөсүз иштеп келген. Шаардагы өндүрүштүк ишканалардын, көп кубаттуу үйлөрдүн курулушунун көбөйгөндүгү жана жекеменчик үйлөрдүн саркынды суу тармагына кошулуусунун негизинде бекеттин тазалоочу биринчи комплексинин кубаттуулугу жетпей калып, 1977 жылы күнүнө 80 000 кубтук бекеттин экинчи комплекси пайдаланууга берилген. Дерлик 50 жылдан бери бир дагы капиталдык ремонттоо, жабдууларды алмаштыруу жана имараттарды жаңылоо жумуштары жүргүзүлгөн эмес. Андан улам бекеттин моралдык жана физикалык жактан эскилиги жетип, саркынды сууларды тазалоо процесси кооптулук менен гана ишке ашып келген. Келечекте бизде жер бар, ар жакта 100 000 кубка чейин ушундай саркынды суу тазалаачылар жасасак болот да, мына жерде. Запас жерлерибиз бар экен да. Азырына ар жактары толук реконструкция жасалып атат, 21-жылы бүтөбүз да. Күнүнө 100 000 куб саркынды суу тазаланып, коңшу Өзбекстанга 90 000 кубка чейин суу өткөрүлүп турат. Көлөмдүү суу коңшу өлкөнүн айыл чарба таласына пайдаланылат. Андыктан иштетилген суунун курамы эл аралык эксперттердин көзөмөлүндө. 2016 жылдан бери станцияны Европа өнүктүрүү банкы жана Швейцария өкмөтү тарабынан комплекстүү реконструкциялоо долбоору ишке кирген. Биринчи фазада бекеттин комплекстүү бөлүгүн оңдоого 1 812 000 евро каражат сарпталган. Саркынды суулардын көлөмүн өлчөөчү ультра үндүү датчиктер орнотулуп, автоматташтырылган система ишке кирген. 4 дана радикалдуу тундурмалар дагы жаңыртылган. Курулушту эл аралык компания тендерден утуп сапаттуу жасаган. Фазанын алкагында аткарылып жаткан жумуштар бул аэротанк деп коебуз. Аэротанкты толугу менен реконструкциялоо, жабдууларын толук алмаштыруу жана блок насосный воздуходувный станция деп коебуз. Ошол жердеги жабдууларды алмаштыруу, ремонт иштерин жүргүзүү, экинчи катардагы радиалдык тундурмалардын ремонт жүргүзүү жана жабдууларын толугу менен алмаштыруу болуп эсептелет, жана контакттык резервуар дейбиз. Анан да жана ошого кошумча активдүү илдерди кайра кайтаруу системасын жаңылоо жана ашып калган активдүү илдерди талааларга таштоо системасын. Ошол мына жогоруда айткандын бардыгын азыр бүгүнкү күндө биз реабилитация иштери жана жабдууларды алмаштыруу иштери аткарылып жатат. Бизге акча берип аткан донорлор өздөрү Швейцариядан ушул баланы тапты. Өзү модулдук жигит экен да. Ошол жакта окуп иштеп жүргөн баланы ушул насостор ушул бүт жагын өзү окуп үйрөнгөн бала ушуну иштетип атат. Кала башчысы Талайбек Сарбашев станциянын ишмердүүлүгү жана реконструкциялоонун экинчи фазасы менен таанышты. Биологиялык тазалоо процесси, радиалдык тундурмалар, активдүү илдерди кайтаруу жана чыгаруу системасы толугу менен калыбына келтирилип, жаңы жабдууларды орнотуу иштери кызуу жүрүүдө. Долбоордун негизинде СКда автоматташтырылган башкаруу системасын ишке киргизүү мерчемделген. Саркынды сууларды тазалоо системасынын экинчи комплексин оңдоп түзөө иштери ушул жылдын декабрь айында аяктаса, бекеттин эффективдүү, туруктуу иштөөсү камсыз болуп, тазалоо деңгээли 95%га көтөрүлөт. 2019 жылы башталды. Августун 1-ден баштап баштадык. Биринчи этапта насосно-воздуходувный зданияны бүтүрдүк. Андан кийинки этап аэротанк 3-кө бөлүнөт. Азыр биринчисин берип атабыз. Буюрса 1-2 күндө берилет. Андан кийин экинчи, үчүнчү этабын өтөбүз. Буларга диффузорлор коюлду. От компаниясынын диффузорлору. İçinde воздуходувкалар 4 штук, 3-өө иштейт, бирөө запаска. Ал Италиядан келди, рабочий компаниясынан. 40 жылдан бери эмне 40 жылдан бери технология өзгөрдү. Кечеки турган нерсе бүгүн жок. 40 жыл мурун какой-то 30% акпат алган болсо, азыр ошону 90%ге чейин акпат алат. Кала мэри бекеттин бардык объектиси менен таанышып, заманбап шаардын курулушу үчүн борбордук канализациянын орду чоң экендигин айтты. Бүгүнкү күндө шаар аймагынын 65% гана канализацияга туташтырылганын билдирди. Жыл өткөн сайын көп кубаттуу имараттардын көбөйүшүнөн улам коммуналдык кызматтардын кубаттуулугун жогорулатуу маселесине токтолуп, цивилизация канализациядан башталарын айтты. Мына 2 жыл мурун дагы ушул жерге келип, бул жердин акыбалы кандай экен мына сиздер менен биргеликте көргөнбүз. Бүгүнкү күндө ушул проектке 3 600 000 евролук акча каралып, мына иштер кызуу жүрүп жатат. Кудай буюрса проект ушу 2021 жылы толук кандуу бүтүп ишке берилет, экинчи фаза боюнча. Кара Суу районунан да көптөгөн көп кабаттуу үйлөр, ишканалар курулуп атат. Анан мына ген планга ылайыктуу
Bizge dagы шаардан Кара Суу район территориясынан келечекте генпланга байланыштуу бир 3,5 миң гектары дагы кошулуш керек да. Ошондо дагы көп кабаттуу үйлөр түшүшү мүмкүн. Азыр жеке мындай сектордогу үйлөрдү дагы мүмкүн шаардын ичинде проблема болуп атпайбы? Канализация бүт септиктер менен ачык эле ачык эле Акбуранын боюндагы баягы водопроводный дагы үйлөр, ошолорду бүт биз мына быйылкы жылы Кудай буйруса ошолорду дагы мындай центральный канализация кошуу боюнча иштерди алып барабыз да. Бардык цивилизация ушу канализациядан башталат да. Ошон үчүн биз келечектеги дагы алдын ала иштер жасайбыз. Бекеттин лабораториясынын эскилиги жеткен шаар мэри имаратты жаңылоого долбоор түзүүнү билдирип, кала казынасынан каржы караларын белгиледи. Абдумалик Базарбаев, Элемин Акбаев, Ош ТВ. Жактыдагы эме керек экен, реконструкция керек экен, Buradan ayaklı boşlukta yürüyordu, yürüyordu. Şurada var, şurada var. Neyse, sağlıklı bir yürüyordu var. Aslında biz burada uğraşıyoruz. Bir kapelon koyduğu kaçırmışlar. Tıktıran marka hazırdı. Açarcağın vurmadı mı tıktıran? Boşalacağın başlaydı. Artınca alındı. Alman dedi, ne olur? Şu bizga akça berayotgan donorlar özleri Shveysariyadan shu bolani topdi. O'zi modullik jigit ekan da. O'sha joqda o'qib ishlab yurgan bolani almadi. Shu nasosda ishlab bitjamiz. O'zi o'qib yurgan bola shuni ishladi orada. O'zimizning kadrlar da. Anan bunau 2008-2009 yılları Karadan bir sıra jasap koyuşkan bu. Eğer Kuday saklansın, nar jaqtan şaardın içinde sel getip, korkunçlar payda olsa bunu vuruşunu nakran suçu istede turgan zapasta turadi da. Men hazır aytып atam, bunu dağı özünçe bir proyekt menen narkı jaka okşatıp bir avtomatlaştırıp gelecekte jasap koya bereli de. Bundan da 20 ming da bu da. Көбөйө турган болсо келечекте бизде жер бар, нар жакта 100 миң кубка чейин ушундай саркын тазалачу ушундай кубка жасасак болот да мына жерде. Запас жерлерибиз бар экен да. Бул дагы мына силерге маалымат катары айтып атабыз. Азыр мына нар жактар толук реконструкция жасалып атат. Мына 21-жыл бүтөбүз да. Мыналар дагы Кудай буйруса келечекте пландаштырып атабыз жаңылоо боюнча. Маалымат катары. 10 çaktı maçta payda olup kaldı canavı. Septikleri sorup geldi, boyun sekterden canavıdan neler bakıp taşta altında. Bizde o acıda abızının yanında Silivno stansiyası var. Oşal Silivno stansiyadan koyat, şu jakta gelikçen, şu canavı jitta, ançamda jitta, oşallardan payda olup kalıp kattı. Atak bu yerden özünün açısının özünde proses açısında normal olup jitta bilip Şol jaktan gelip aralaşıp gelip çıkan, kan 2-3 gün turup kalgan, kurarını sasıp jitta gelip kalatken de kanda. Жана септиктерден да неприятный запахтар келет ошондо. Ошо не деген сунуш бересиңер ошо. Септикке куюп аткан жер. Септикке ошо жерден элдер ошо жерде местный жителдер бизге жалып кылышты. Союз малынан кылынган силино станция да биздики ал жерде. Башкача кылса болобу. Ошону сунуш. Дагы канча бар, канча окусаң жакшы болот. 6 ay olsa da Atakan olmuşlar direksiyon boş gerekte gel. Zahir. Birinci proyekte Zahir. Anvar. Çok Anvar. Almanbet, müştak olasın ha? Evet, bulmuş. Kuday buyursa mınalarda kurulup bitesin koy. Ondan anlı. Şur gelesin işke. Makul bu. Sonra jaktı karıp kelecekte sizler üçün. Жактыдагы эме керек экен, реконструкция керек экен, э? Приватизация потолоктор караңыз. Канча кенен жабылган курсалар болот, канча болот? Өзү жаңы салайлы деп атат. Биз өзүбүздүн алдыбыз действительно келбейт. 6 ай жыйынтып. Лабораторияга
Ekonomist özüňe de spesialdan garadylar uşul. Arayız. Demek biz de jardam bereli. Вот.